Чаткал районундагы Сумсар Шекафтар биримдик Мончок түбү айылдарында 6000ге жакын адам жашайт. Ичүүчү суу көйгөйү 20 жылга жакын убакыттан бери айтылып, бирок чечилбей келүүдө. Андыктан тургундар калктын саламаттыгы үчүн биринчи кезекте таза суу түтүктөрү тартылып, суу жеткирилсе дешет. Таза суу болбосо азыр көп оорулар ошодон чыгып атат да. Бул өтө олуттуу маселе. Биз болуп калат деген үмүттө турабыз. Мамлекетибиз азыр таза сууга көбүрөөк көңүл буруп атат. Болуп калат го деп атабыз жасалып баардык ар бир жерге таза суу кирип калса, бул элдин ден соолугуна, жашоосуна өтө шарт түзүлгөн болот эле да. Ушу суранат элек биздин ушу көңүл буруп койсо жогорку мамлекет өлкө башчыларыбыз. Мен ойлойм бул да иш аткарылат го деп. Өспүрүмдөрдүн жана жаш балдардын арасында ичөткө ар кандай инфекциялык оорулардын көбөйүшүнө суунун ролу чоң. Андыктан жергиликтүүлөр көбүн эсе булактан ичишет. Жамгыр жааган күндөрү ылай сууну тундуруп, тазалап ичүүгө да мажбурбуз дешет. Ошол өкмөт менен биргеликте жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте ушул Чирексай, Ак Терек, Болуш айылдарын быйыл Кудай кааласа 90% таза суун бүтүрдүк. Андан сырткары азыр ушул бизде эң көйгөйлүү жүрөк өйүткөн нерсе Кызыл Токой, Шекафтар, Сумсар айылдары болууда. Ал жерде таза суу дээрлик жок эсе да. Кудай кааласа ушул кийинки жылдары ушул смета проектилерин азыр даярдатканга аракет кылып атабыз. Ушул даяр болуп калса, бул чоң сума, чоң каражат талап кылынат экен. Терексай айыл өкмөтүндө 11.000 адам жашайт. Анын 6.000ге жакын эл Сумсар менен Шекафтарда. Учурда негизги көйгөй болгон бул маселени тез арада чечүү жөнгө салуу зарылдыгы бар. Ал үчүн республикалык бюджеттен ири каражат талап кылынат дейт президенттин Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Абдулла Камбаров. Сумсар Шекафтар айылдарында ичүүчү суу боюнча көйгөй бар. Ал эми ошол көйгөйдү чечүү максатында биз жылга бир жылда 2 жолу жаңыдан иш-чара пландарын иштеп чыгабыз дагы. Ошол программаны айыл өкмөттөргө беребиз. 9 пункттан турган иш-чараны биз август айынын аягында бергенбиз да. Ошол айыл өкмөттөр кандай таза суу, ичүүчү суу боюнча көйгөйлөр болсо, ал жердеги так маалыматтарды бизге бериш боюнча. Ал жерден андай данный келип түшкөн жок. Август айынан бери күтүп отурдук. Бирок биз ал жерде көйгөй бар экенин билип, азыр деле ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Мына 26 жылга атайын ПСД иштеп чыгып, Сумсар Шекафтар айыл өкмөттөр боюнча республикалык бюджеттен каржылоо үчүн сунушталат. Калктын таза суу менен камсыз болушу саламаттыктын башаты. Андыктан бул көйгөйдү республикалык 5-курултайда жергиликтүү делегат тарабынан көтөрүлөрүн, тиешелүү жыйынтык болорун жергиликтүүлөр күтүп келишет. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Чаткал районунан.